Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгүн катталуучуларыбыздын суранычы менен 2013-жылы чыккан Брэд Питттин аткаруусунда Аламдар согушу Z аттуу тасманы көрөбүз. Дүйнөнү түшүнүксүз оору каптап, тирүүлөр менен зомбилердин ортосунда согуш башталат. Анда эмесе көрүүгө даяр болуп калсаңыздар, баштай берели. Элибизде өзөктөн чыккан өрт жаман, өздөн чыккан жат жаман деген жакшы сөз бар. Бир жылдары Москвага барып ишкерлик кылган кыргыз бир туугандарыбызды кайра эле өзүбүздүн жердештерибиз тоноп, кээ бирлерин коркутуп, үркүтүп акчаларын алып жүргөн учурлар көбөйгөн. Бирок азыр андай суук кабарлар дээрлик жок го эсе. Анткени аалымдарыбыздын кылган мээнетинин акыбети кайтып, элибиз динге бекем боло баштагандай сымал. Эми кантсе да Москвада ак эмгек менен иштеп жүргөн бир туугандарыбызга маалымат бере кетели. Сиздин жумушуңузга кандай документтин түрү керектелбесин баардык түрүн жасап бере турган бир туугандарыбыз бар. Ошондуктан экрандагы байланыш сандарды жазып алып, эч кабатыр болбой, биз Санчо Бек каналынан келдик деп коңгуроо кыла бериңиз. +7 903 107 30 41. Тасманын башында берилип жаткан жаңылыктардан дүйнөдөгү адамдар канчалык бузулуп, жырткычтардан деле айырмасы болбой туура эмес иштерди кылып жаткандыгы айтылат. Бирок ар бир нерсенин акыбети болгондуктан бул нерсе үчүн адамзаты дагы бир кезде жооп бериши мүмкүн. Ушул маалда эле биз каарманыбыз Ленардын үй бүлөсүн көрөбүз. Эки кызы ата-энесин уктап жаткан жерден ойготуп, эртең мененки тамак ашка кирише башташат. Ленар буга чейин Бириккен Улуттар уюмунда изилдөөчү болуп иштеп жүргөн. Бирок азыр ал ишин таштап, башка иштер менен алек болууга аракет кылып жүргөн учуру. Ушул маалда сыналгыдан Американын батыш бөлүгүндө түшүнүксүз иштер башталып, шаарда кылмыш көбөйүп, жоокерлердин алы жетпей жаткандыгы билинет. Бирок каармандарыбыз жаңылыкка маани деле бербей, өздөрүнүн иши менен унаага олтуруп алып кетип калышат. Бирок шаарда унаа тыгын аябай көп болгондуктан каарманыбыз аялы менен кыздарын алаксытып, ар кайсы оюндарды ойноп, бактылуу мүнөттөрдү өткөрүп жатышкан. Бирок эмнегедир адаттагыдай эле учур болбой, тартип сакчылар эки жакка жүрүп, асманда учактар учуп, бир нерсе боло баштаганы сезиле баштайт. Бир маалдыры таштанды ташыган унаанын айдоочусу алдындагылардын бардыгын сүзүп, муну көргөн Ленар бир нерсе башталды окшойт деп алдында жол ачылгандыктан унаасын айдап жөнөйт. Бирок алар деле көпкө чейин бара алган жок. Анткени унаалар баш аламан айдашып, бири-бири менен кагышып, каармандарыбыздын унаасы дагы башка менен сүзүшүп эле токтоп калышты. Ушул убакта гана Ленар эмне болуп жаткандыгын анык көрөт. Анткени адамдар бири-бирине асылып эле тиштегилей баштап, Ленар байкап турса, тиштелген адам 12 секунддун ичинде өзү дагы ошондой жырткычка айланып калат. Ошентип тынч жаткан шаар бир маалда эле ызы чууга айланып кетти. Адамдар оң келди качып, жырткычка айлангандар бири-бирин тиштешип, каарманыбыз бактыга жараша үй бүлөсүн алып алып, башка унаага олтуруп алып качып кеткенге жетишип калат. Каармандарыбыздын улуу кызы Рейчелдин астма оорусу бар эле. Ингалятор унаада калып кеткендиктен Рейчелдин оорусу күчөп, дем алышы кыйындап эле өзүн жаман сезе баштайт. Анда Ленар аялы Карен менен унааны башкаруусун алмашып, кызына күч кубат берип, ага дем алуунун жолун үйрөтө баштады. Бул убакта кичинекей кызы Корни унаадан мылтыктап алат. Бир кезде алар Нью-Джерсиге жетишип, ал жердеги глобус дүкөнүн көрүп, анын ичине кирсе, элдин баардыгы ызы чууга түшүп, тамак аштарды тоной башташыптыр. Анда Ленар Рейчелди ээрчитип, ал жердеги дарыканадан өздөрүнө керектүү дарыларды алышып, Карен кичинекей кызы менен тамак аштарды жыйнай башташат. Бул убакта Ленардын колунда мылтык бар эле. Ошондуктан ал жерге тартип сакчысы келип калса, Ленар колун көтөрө баштаса, тартип сакчысы ага келбей эле ал дагы өзүнүн жаны менен алек болуп калыптыр. Үй бүлө дүкөндөн чыкса, алардын унаасын башка бирөө уурдап кетип калган болот. Анда Ленар өзүнүн эски таанышы жана досу Терриге коңгуроо кылып, мен үй бүлө менен имараттардын биринин там башына чыгып турам. Ошол жактан бизди куткарып кеткениң деп суранып, Терри макулдугун берип, ал жака учак жөнөтөм деп убада берет. Көрсө, каарманыбыз Бириккен Улуттар уюмунда иштеп жүргөндө Терри менен жакын дос экен эле. Ошентип алар имараттардын бирине кирип бара жатышса, алардын артынан адамсымал жырткычтар кубулап, бирок эң кызыгы көчөдө олтурган сел саякка жанагы жырткычтар тийбей өтүп кетет. Үй бүлө имараттын үстүнө чыкканга жетише албай, ал жердеги баатирлердин бирине кирип кеткенге туура келди. Бул баатирде башка өлкөдөн келген мигранттар жашачу. Ошондуктан алардын атасы менен апасы англисче сүйлөй албай, баласы Томас гана англисче билчү. Ошентип алардын жаны жай алып, бир аз эс алып олтуруп калышат. Бир кезде Ленар жанагы үй бүлөгө кайрылып, силер биз менен дагы кетип калгыла. Бул жерде калсаңар өлүп калышыңар мүмкүн десе, Томминин атасы ал нерседен баш тартып, биз силерге жардам бергенге даярбыз, бирок кетпейбиз деп баш тартышты. Анда Ленар мылтыгынын учуна бычакты байлайт да, ал жерден чыгып эле тамбашты көздөп жөнөп кетет. Бул убакта калып калган үй бүлөнүн эшигин бирөөлөр түртө баштагандыгын көрөбүз. Бир кезде бара жаткан каармандарыбыздын үй бүлөсүнө дагы жырткычтар кол салып, Ленар аларды өлтүрө баштап, калып калган үй бүлөнүн баласы Томми дагы каармандарыбыздын артынан кача баштайт. Көрсө, анын ата-энеси дагы жырткычтарга жем болуптур. Бир кезде Карен тамбашка чыгып, ал жерден кызыл түтүндөрдү чыгарып, алыстан келе жаткан учак аларды байкап, Ленар аял бала чакасын учакка жөнөтүп, өзү эшикти жапканга аракет кыла баштады. Анткени адамсымал жырткычтар алардын артынан токтотпой эле кубулап келе жатышкан. Бир кезде каарманыбыз эшикти таштап коюп эле учак жака өзү дагы чуркап, ал жерге келген жоокерлер жырткычтарды аткылашып, бактыга жараша учак асманга көтөрүлүп, жырткычтардан кутулуп кетишет.
Томминин атын эзи кыса турган жерин кысып эле алар менен кете бергенде алар дагы тирүү калмак. Кантсе да Лейнер үй бүлөсү менен Томмини аман алып калып алар Терриге жетишип, деңиздин үстүндөгү кемеге конушат. Көрсө бул оору дээрлик дүйнөнүн баардык булуң бурчун каптай баштаптыр. Терри дагы деле Бириккен Улуттар уюмунун башчысынын орун басары болуп иштегендиктен, алар бул оорунун каяктан чыккандыгын изилдеп жана аны менен кантип күрөшүүнүн жолун издеп жүрүшкөн. Ошондуктан Терриге Лейнер аябай керек болчу. Анткени Лейнер изилдөө ишинде күчтүү адистердин бири болот. Көрсө бул убакта өлкө башчысы дагы, министрлер дагы каза болуп, мамлекетти убактылуу колго ала турган вице-президенттен дагы кабар жок болот. Бир кезде ал жерге аскер башчысы капитан келип Лейнерге кайрылып, "Менин угушумча сиз буга чейин согуш талааларында иштеп жүргөн экенсиз. Демек жөндөмүңүз мыкты болсо керек. Азыр дүйнөдө эмне болуп жаткандыгын өзүңүз деле көрүп турасыз. Ошондуктан бизге өтө керексиз. Ошондо гана каарманыбыз Терри аны эмне үчүн куткаргандыгын түшүнүп калат." Көрсө буга чейин зомби деген эң биринчи маалымат Түштүк Кореяда чыгыптыр. Ал жакта Американын базасы болгон. Ошондуктан алар вирус түрлөрү боюнча жаш адис Эндрюнү Түштүк Кореяга жөнөтүп, ага жардамчы кылып каарманыбыз Лейнерди жөнөтүшмөк. Алардын максаты оорунун чыгыш себебин изилдеп келүү болчу. Анткени себебин тапсаң ага каршы дарыны табыш дагы оңой болмок. Бирок Лейнер бул нерседен баш тартканга аракет кылса, анда биз сиздин үй бүлөңүздү кемеден түшүргөнгө туура келет дегенде, Лейнер башка аргасы жок экендигин түшүнүп калат. Мындан соң ал аялына барып, "Биздин кээ бир досторубуз ашка жөнөгөндө аялынан уруксат сурагандай эле Түштүк Кореяга барышым керек болуп жатат" деп уруксат сурай баштайт. Ал кырдаалды аялына түшүндүрүп, андан соң кыздары жана Томми менен коштошуп, учакка олтуруп алып жоокерлердин коштоосунда Эндрю экөө Түштүк Кореяга учуп кетишет. Каарманыбыз Эндрюга "Биз тирүү калгыбыз келсе, жоокерлердин артынан калбашыбыз керек. Ар дайым алардын күзөтүүсүндө артында жүр. Жана биз ал жактан бир нерсе табышыбыз мүмкүнбү" десе, Эндрю ага жооп бере баштайт. Жаратылыш деген бул эң күчтүү адам өлтүргүч. Ал каалаган учурда каалагандай адамды сел жүргүзүп, же болбосо дагы бир башка жаратылыш кырсыктарын кылып, же болбосо ооруларды таратып ар кандай сандагы адамдарды өлтүрүп кое алат. Бирок ар бир нерсе изи жок болбойт. Сөзсүз бир нерсени табабыз деп айтат. Ошентип арадан бир нече саат өтүп, каармандарыбыз Түштүк Кореяга дагы жетип барышты. Алар аэропорттун жарыктарынын күйүп турганын көрүшүп, бирок эч кандай тирүү жандын карааны көрүнбөй, кантсе да келе турган максатын көздөп учактан түшө башташат. Эндрю учактан түшө эле зомбилерди көрүп коркуп кетип, качып жөнөп, жыгылып түшүп эле өлүп калат. Бир кезде базада тирүү калган жоокерлер учактын жанына келип, каармандарыбызды куткарып калышып, өздөрү менен кошо имараттын ичине алып кирип кетишет. Көрсө бул жерде куралчан тирүү калган жоокерлер бар экен. Анда каармандарыбыз Кореяга келген максатын түшүндүрүп беришип, 11 күн мурун бул жактан зомби деген маалымат барган экен. Ошондуктан анын башталышын изилдегенге келдик десе, ал жердеги аскер башчысы "Биз бул маалыматты кат түрүндө жөнөттүк эле, аны эч ким окуп деле койбоптур" деп жини келет. Бир кезде аскер башчысы Лейнерге ал жерде өрттөнүп жаткан адамдардын сөөгүн көрсөтөт. "Биз бул жерде 11 адамды зомбиге айланып жатканда өлтүрүп салдык. Алардын баардыгы бир дарыгерди байлаганга аракет кылып жатышкан. Бирок ал дарыгер баардыгын иштеп зомбиге айлантып жиберди." Билгендердин айтымы боюнча дарыгер айылдардын бирине барып, аскер кызматынан качып кеткен бир жоокерди даарылап жаткан. Бирок ал эсинен кеткен жоокер бир кезде эсине келип эле дарыгерди тиштеп салыптыр. "Бизде ушул эле маалымат бар. Ал жоокердин эмне болуп ооругандыгын такыр билбейбиз" деп айтышат. Мындан соң Лейнер ал жерде камалып отурган Гюнтер деген адамды көрдү. Бул адам мурда ЦРУнун тыңчысы болуп иштеп жүргөн. Бирок ал акыркы учурда Түндүк Кореяга курал сатуу менен алек болгондуктан аны ошол жерде камап салышыптыр. Бирок Гюнтер Лейнерге өтө бир кызыктуу маалыматты айтып берет. Бул оору дүйнөнү каптагандыгын билемин, бирок Түндүк Корея менен эле Израиль аман калды. Түндүк Кореяда 23 миллион адам болсо, алар бул оорунун башталгандыгын билип, 24 сааттын ичинде адамдарынын баардыгын тишин сууруп салышкан. Ошентип аларда оору эч кандай жол менен таралганга мүмкүнчүлүк болгон жок. Израиль болсо ушул убакытка чейин өзүнүн чек арасына дубалдарды курушуп, бул оору башталганда дубалдарын куруп өтүштү. Демек алардын дагы билгени бар. "Сен Израилге барып Юрген деген адамга жолугушуң керек, ошодон жооп ала алышың мүмкүн" деп айтат. Анда каармандарыбыз учактын башкаруучуларына "Биз Израилге барышыбыз керек" деп, ал жерден учакка күйүүчү майды куюунун аракетин башташат. Бир кезде Лейнер аялына коңгуроо кылып, бирок байланыш начар болгондуктан экөөнүн үнү бири-бирине угулбай, ал жердеги жоокерлер "Биз силердин жөнөп кетишиңерге көмөк көрсөтөбүз" деп алып чыгып жөнөшөт. Алар учакка олтуруп качып кетели деп жаткан кезде Лейнердин аялы ага коңгуроо кылып калып, алыс эмес жердеги зомбилер үнүн угуп эле чуркап жөнөшөт. Сыягы жашоодогу маселелердин баардыгы үйлөнгөндөн кийин башталат деген чын окшойт. Бирок кантсе да базадагы аскер башчы каармандарыбызга жардам берип учакка күйүүчү май куюп, учактагылар качып кеткенге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бирок аскер башчынын зомбилердин бири тиштегенге жетишип калып, ал өзүн өзү өлтүргөнгө туура келди. Ошентип учакта эки эле адам калып, алар Израилди көздөп учуп жөнөшөт. Убакыттан пайдаланган Лейнер аялына коңгуроо кылып, анын ал акыбалын сурап, Израилге жетип
ал жакка консо эч кандай зомби жок, тыптынч жашап атышыптыр. Анда Лейнер буга чейин айткандай Юрген деген адамга жолугуп сурай баштайт. Сиздер бул тууралуу кандай билдиңиздер десе, Юрген өзүнүн окуясын айтып бере баштады. Биздин чалгындоо иши менен алектенген жоокерлер индиялыктар токойлордун биринде түшүнүксүз бирөөлөр менен согушуп жаткандыгын угушат. Алар душмандарын ракшастар деп атап коюшчу. Ал сөздүн котормосу зомби деп которулат. Биз ошондо бул нерсе бизге деле жетип келиштигин түшүнүп, коргонубузду тездетип куруп бүткөнгө жетишип калдык. Азыр болсо кээ бир эшиктерди ачып сырттан тирүү адамдарды киргизип жатабыз. Анткени биз канчалык тирүү адамдарды киргизсек, зомбилердин саны ошончолук аз болот. Бирок мен сизге зомбинин кандай пайда болгондугун айтып бере албаймын. Биз деле бул тууралуу көп сөздөрдү уктук, бирок алардын кайсы бири чын экендигин айтыш кыйын. Силер алардын чыккан жолун изилдебей коргонуу менен алек болгула десе, ал жердеги адамдар кыйкырышып, аман калгандарына кубанып бир кезде ырдай баштагандарын көрөбүз. Бирок биз буга чейин билгендей зомбилер үн чыккан жакка чуркашчу. Ошондуктан ичкеридегилердин ырларын уккан зомбилер коргонду көздөп чуркап, биринин үстүнө бири секирип эле андан ашып өтүүгө аракет кыла башташат. Ызычуунун айынан жырткычтар коргондашып элдер жакка түшө баштайт. Бир кезде жоокерлер аларды аткылашып, бирок зомбилердин саны өтө көп болгондуктан элдерге асылып эле биринин артынан бирин тиштегилей баштады. Анда Юрген каарманыбызды өздөрүнүн жоокерлерине кошуп берип, аны учагына жеткирип койгула деген буйругун берет. Кызыгы качып бара жаткан Лейнер ал жердеги балдардын бирине зомбилер тийбей эле айланып өтүп кеткендигин көрөт. Ушундай убакта аны коргоп бара жаткан Сёген деген жоокер кыздын колун зомби тиштеп алып, муну көргөн Лейнер вирус тарап кетпесин деп эле кыздын колун кесе чабат. Ошентип алар аэропортко жеткен малда каарманыбызды алып келген учак учуп кеткен болот. Анда башка аргасы жок экендигин түшүнүп келе жаткан учакты мылтыктары менен токтотушуп, тепкичти түшүргөн кезде жоокер кыз экөө учактын ичине түшүп алышат. Ошентип жетишкени куткарылып калып, калганы ал жерде жырткычтарга жем болуп кала беришти. Өзүнчө тасмада Израилди күчтүү кылып көрсөткүсү келгендигинен деле пайда чыкпады окшойт. Лейнер учактан даарыларды таап, Сёгендин колун бир сыйра даарылап берип, андан соң буга чейин жырткычтар тийбей койгон адамдарды көргөндүгүн эстей баштайт. Анандай Юргенден силер коргонуунун жолун издегиле деген сөзүн эстеп, оюна бир нерсе келди байтор. Терриге коңгуроо кылып эле өзүнүн сунушун айта баштайт. Аэропортко жакын жайгашкан даарыкана таап беришиң керек. Бул тууралуу учкучтарга айт деп байланыш аппаратын учакты башкарып жаткандарга берет. Анда Терринин айтымы боюнча алар Кардиф шаарына барышмак болушту. Бирок учакта бара жаткан кезде да алардын тынчтыгы көпкө деле узаган жок. Анткени учактын ажатканасынан зомбилердин бири пайда болуп, ал жердегилердин баардыгын тиштегиле баштап, биринчи эле бизнес класстагылар чекеден эле жырткычка айлана башташты. Муну көргөн экинчи бөлүктөгү жүргүнчүлөр коргонууга аракет кылышып, бирок алардын аракетинен майнап чыкпай, бирөөсү баштыгын түшүрүп жибергенде үнүн уккан жырткычтар алар тарапка дагы чуркай баштайт. Бул убакта Лейнер менен Сёген бурчка такалып эмне кылышын билбей калышкан. Анда каарманыбыз жоокер кыздын белинде жарылышуу зат илинип тургандыгын көрүп, башка арга жок экендигин түшүнөт дагы учакты жардырып жиберет. Жарылуудан учактын бир бөлүгү тешилип, ал жакка жырткычы дагы адамы дагы учуп чыгып, каармандарыбыз олтургучтарга өздөрүн бекем байлап эле олтуруп алышат. Бир кезде учкучтар дагы башкаруусун жоготуп, учак кырсыкка учурады. Бактыга жараша Лейнер авиа кырсыктан тирүү калды. Бирок анын сол бөйрөгүнө чоң темир сайылып калыптыр. Анда каарманыбыз ордунан түшүп жылганга аракет кылып жатса, анын жанына тирүү калган Сёген дагы келип калат. Көрсө авиа кырсык Кардиф шаарынан алыс эмес жерде болуптур. Ошондуктан каармандарыбыз буга чейин Терри айткан жакка жөнөп кетишип, ооруканага окшогон имараттын жанына келип эле кирүүгө шашыла башташат. Бул убакта каарманыбыздын Терриге байланышка чыгып элегине 3 күн өтүп кетет. Ошондуктан Лейнерди өлүп калды деп ойлошуп, капитандын буйругу менен анын үй бүлөсүн Шотландиядагы тирүүлөр жайгашкан жакка жөнөтүп жиберет. Бир кезде каарманыбыз ойгонсо, ага сайылган темирди чыгарып даарылап коюшуптур. Көрсө бул жер оорукана эмес, илим изилдөө борбору экен. Ошондуктан ал жердеги окумуштуулар каарманыбыздын ким экенин жана эмне себептен келгендигин сурашып, анда Лейнер байланыш аппараты менен Терриге коңгуроо кылгыла, силерге баардыгын түшүндүрүп берет деп айтат. Көрсө алар бул убакта Сёгендин дагы колун даарылап коюшуптур. Ошондо гана Лейнер ал жердеги окумуштууларга өзүнүн оюн айтып бере баштайт. Мен бул жырткычтардын көбүн көрдүм. Бирок кээ бир тирүү адамдарга тийбей эле анын жанынан кадимкидей эле өтүп кетип жатышты. Оюмча ал адамдар жакында өлө турган оору менен оорушу мүмкүн. Ошондуктан бул жырткычтар таза, ден соолугу чың адамдарды тиштешет экен. Эгер сиздерде адамдарды өлүмгө алып келе турган оорулардын вирустары болсо, аны тирүү адамдарга сайып тажрыйба жүргүзүп көрүшүбүз керек. Башка аргабыз жок десе, муну уккан окумуштуулар каарманыбыздын сөзүндө чындап эле маани бар экенин көрүштү. Бирок ал жерде чоң бир маселе бар болчу. Көрсө бул илим изилдөө ишкананын дагы бир бөлүгүндө адамдар жырткычка айланып, окумуштуулардын баардыгы зомбиге айланып, каармандарыбызга керектүү нерселер ошол тарапта экен. Ошондуктан алар эмне кылышын билбей ойлонуп туруп калышат. Бирок алар бир чечимге келип, Лейнер менен Сёген ал жакка кире турган болуп, окумуштуулардын бири дагы мен силерге жардам берем деп колуна болгон куралдарды алып жөнөп кетишет.
Бир кезде зомбилер жайгашкан жерге жетип, алардан бекинип өтө акырындык менен басып, көздөгөн жакка басып кете беришти. Бирок кандай болбосун жырткычтар аларды байкап калып качып жөнөшүп, окмушту менен сөйген башка тарапка качса, Лейнер башка тарапка качат. Лейнер айласы кетип, колундагы мык сургуч менен жырткычтарды өлтүрө баштап, бул убакта качып бара жаткан экөө башка арга жол экендигин түшүнүп, кайрадан келген жагына качышат. Ошентип алар чыкканга жетишип, калгандары эшикти жаап калышты. Бирок Лейнер бул убакта ичкериден чыга элек болчу. Ал дагы деле сапарын улап, акыры көздөгөн 139-бөлмөгө келет. Дароо эле ал жактан дарылар жайгашкан муздаткычка кирип, керектүү вирустарды алып чыгайын десе эле, жанагы суугучтардын бирөөсү келип алыптыр. Ошондо гана Лейнердин алдында өтө бир чоң тандоо туруп калат. Ал зомби кеткичеңди күтөйүн десе, муздаткычтын ичинде болгондуктан тоңуп калышы мүмкүн. Эшикти ачайын десе, колундагы куралды дагы сыртка таштап койгон. Каарманыбызды видео байкоодон карап турган сырттагылар аны эмне кылат экен деп күтүп калышат. Анда Лейнер көп ойлонуп, башка аргасы жок экендигин түшүнүп, ооруларды алып келе турган вирустардын бирин алат дагы шприц менен өзүнө саят. Бирок бул нерсе дагы деле теория болгондуктан ал нерсе ишке ашабы ашпайбы, Лейнер өзү деле ойлонуп, карап тургандар Лейнердин чечимине таң калып эле туруп калышат. Бирок ким тобокелчилик кыла албаса кымыз иче албайт дегенде, каарманыбыз бир кезде эшикти ачып, ал жердеги түрү суук Лейнердин жанына келип, бирок ага тийбей коет. Көрсө чындап эле оорулуу адамдарга зомбилер тийбейт экен. Анда Лейнер вирустар салынган кутучаны көтөрүп алып эле ал жактагы зомбилерди аралап сыртка чыгып кетет. Ошондон кийин гана бүткүл дүйнөдө кичине бир үмүт пайда болду. Бул маалымат бүткүл дүйнөгө жетип, элдердин баардыгына вирустарды жөнөтүшүп, кайра айыкканга мүмкүнчүлүгү бар ооруларды тарата башташат. Анткени зомбилерден чыга албай барымтага калып калган адамдар убактылуу ооруларды өздөрүнө жуктуруп, тынч жайга чыгып алгандан кийин ооруларга каршы дарыларды кайрадан сайынып аман кала башташат. Каарманыбыз болсо өзүнө коюлган тапшырманы мыкты аткарып, үй бүлөсүнө кайтып келип, тирүүлөр зомбилерди жок кылып күрөшө баштаган жерден тасма дагы аягына чыгат. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анан дагы каналыбыз тууралуу дос-чарларыңыздарга айтып, тасмаларды бөлүшө жүрүңүздөр. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, жаман апаат оору сыркоодон алыс жүрөлү.